Назар менен кара дуанын окшоштугу болобу? Менде кара дуа же назар бар деп жатышат. Бисмиллахиррахманиррахим. Назар көз тийүү менен кара дуанын окшоштугу болот албетте. Бирок бул назар жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде бул көз тийүү, назар тийүү бул акыйкат деп айтат. Бул төөнү казанга, адамды мазарга, мындайча айтканда мүрзөгө киргизет деген сөз. Мунун мааниси муну өлүмгө чейин алып барат деген сөз келип чыгат. Албетте, бирок бул назардын тийүүсү дагы адамды аябай алысыратып, адамды дагы ден соолугунан ажыратып коюучу бир жаман нерсе. Албетте, кара дуанын эмеси, бул кара дуаны дагы бул баягы сыйкырчылар кара дуа аркылуу дагы өлүмгө окутуп коет 100%. Албетте, бул сыйкырдын түрлөрү көп. Аракка окутуп койгону бар, жаман нерсеге окутуп койгону бар, ошол учурда жаман адатка да окутуп коюшу ыктымалы болот. Ошондуктан бул жерде экөөнүн таасири дагы, экөөнүн мындайча айтканда белгилери бирдей болуп эсептелет. Кичинекей балдар, кыздарга да дем саласыздарбы? 5 жашта. Албетте биздин медициналык борбордо дем салынат. Бир гана болгон маселе, азыркы учурда балдардын көп психологиялык, руханий жан дүйнөсүнөн жабыркап, зыян тартып атканын бирден бир кесепети, бирден бир бул жаман адат, бул телефон. Ошондуктан биз бул балдарыбызды телефондон алыстатып, себеби дегенде телефон аркылуу дагы кирип кетиш ыктымалы болот. Себеби дегенде телефондон ар кандай жаман нерселерди көрөт. Эмнени көрсө бала, ошону түшүндө көрүп чыгат. Ошол аркылуу дагы чоочуп, ойгонуп, жанагындай жаман нерселерге айланып калышы мүмкүн. Ошондуктан биз балдарыбызды телефондон алыс кылсак өтө сонун болот. Албетте, биздин медициналык борбордо дагы ошо күнүнө саат 1:30-дан 2-ге чейин жарым саат аралыгында жалпы балдарга дем салынат. Мен дем салдырганда калчылдайм, ыйлайм, башым ооруйт, кускум келет, акылдан алып жатат. Үмүтсүздүккө түшүп калдым. Менде айыкпагандай сезим болуп жатат. Айыгам дегенди ойлосом бир нерсе тосуп тургандай. Кичине ойлонуп же жинденсем эле өлгүм келет. Кичине эле сөз бычактай тийип жатат. Бул эмнеси? Бул адамдагы болгон мындай белгилер албетте бул жакшы эмес. Бул адам толугу менен руханий жан дүйнөсүн тазалоо зарыл, сөзсүз түрдө өзүнө дем салдырыш керек. Бирок кайсы бир учурларда эгерде бул ушул суроо берип аткан адам аялзат боло турган болсо, анда бул аялзат көптөн көп ушу депрессия, стресс жана ушундай бир ооруларга чалдыгат. Бул чалдыккан учурларда өздөрүн алсыздыктан ушул шайтан, жиндер пайдаланып бул адамга чабуул жасай баштайт. Мындайча айтканда, ошондой жаман ойлорду, жаман нерселер түш аркылуу дагы өңүндө дагы мына ошол инсанды ыймандын алсыздыгынан аны коркута башташат. Бирок тилекке каршы ал өзү ойлошу мүмкүн, мен өзүм ушундай болуп атам албетте, бирок булар ушу жиндердин, шайтандардын зыяны толугу менен тиет. Муну дагы дем салуу менен айыктырып, иншалла, Алла Тааланын буйругу менен сакайтсак болот. Интернеттен рухия уксак эффект болобу? Албетте, өтө сонун эффект болот. Бул учурда дегеле ушу интернеттен рукия же болбосо Бакара сүрөсү деген бар. Албетте, Бакара сүрөсү окулган жерде жин шайтандар качат, болбойт. Ошондуктан биз көптөн көп мына ушу рукия же Бакара сүрөсүн көбүрөөк угушубуз керек. Үйдүн ичин дагы мына ушу рукия менен Бакара сүрөсү менен тазаласак жакшы. Эң жакшысы мына ушу кечинде уктай албай жатканда, ар бир адам баласы ар кайсы нерселерди ойлоп кыйналып жатканда, албетте сиз менен биз мына ушу Бакара сүрөсүн коюу менен, Куранды угуу менен, рахат алуу менен гана уктап калсак да жакшы болот. Бир гана ушу Куран окулуп атканда, рукияны угуп атканда Куранга болгон урматсыздык болбош үчүн сиз менен биз мына ушу тынч ушу кулак салып угушубуз керек. Себебен Алла субханала ва таала Куран окулуп атканда уккула дейт. Алланын аяты болуп атканда, окулуп атканда. Ошондуктан биз эч убакта сүйлөшпөстөн, башка нерсеге кирбестен толугу менен ушу Куранды уксак көбүрөөк пайда болот. Жаңы намаз баштаганда түшүмө жаман түштөр кирди. Кабырдын астында бир коркунучтуу элес учуп ичиме кирип кетти. Чочуп ойгонуп келме айттым. Бул эмне болушу мүмкүн? Бул албетте жакшы түш эмес. Негизинен түштү, жаман түштү айтпаш керек.
жаман түштү эч убакта айтпаш керек. Себебен жаман түш көрсөңүз сол жагыңызга түкүрүп 3 жолу оң капталыңызга жатышыңыз керек. Дагы жакшы түштү ишенген, сыр сактаган адамыңызга айтсаңыз жакшы болот. Жакшылыкка жоруп коюңуз жаман түшүңүздү. Ал эми мына ушул кабырдагы чыккан нерсе оозуңуздан кирип кетүү, албетте бул кайсы бир деңгээлде жин шайтандын сизге болгон чабуулу десек болот. Ошондуктан сиз менен биз бул ушу биринчи белгилеринен бири. Себеби дегенде бул түштүн жаман түштүн кесепети адамдын өңүндө дагы зыяны тиет. Ошондуктан тезинен сиз дем салдырыңыз, тезинен биздин Сеннамет медициналык борборго келип тазаланып кетсеңиз болот. Тамырчылар көз ачыкпы? Алар келечекти же өткөндү айтышпайт го, жөн гана ооруларды таап берет. Бул тамырчылар азыркы учурда көбүнчө көз ачыктар болуп калды. Неге дегенде өзү исламда тамырчы деген нерсе жок. Бирок чөп менен дарылоо, жанагындай бир майда бир дарылар менен дарылоо бар, албетте. Бирок азыркы учурда бул биздеги азыркы учурдагы бул көз ачыктар бул тамырды курал катарында колдонуп, адамдардын баштарын айлантып, мына сен бул жериң ооруйт, териң ооруйт, бул жагың ооруйт деп, эми биз бул нерсени бир гана медицина аппаратка салып деле кылсак болот. Бирок эмне үчүн алар деле негизи так айта албайт. Ошондуктан биздин кеңеш тамырчыларга барбай, андан көрө сиз менен ушу биздин медициналык борборго келип дарыланып кетсеңиз болот. Мына ошол ооруңузду албетте бизден бул жерден аныктасак дагы болот. Менин иним туалетке өзүн асып койгон айылда. Бир тууган акемдин жаназасынан кийин эле туалетке барып өзүн асып койгон, бирок аман калды. Бир ай реанимацияда жаткандан кийин психбольницага которуп, ал жакта бир ай жаткан, бирок жакшы болбоду. Больницадан дем да салдырып жүрдүк. Жыл сайын диспансерде жатып чыгат. 2008-жылдан бери ошол бойдон 13 жыл өттү. Шизофрения деп диагноз коюлган. Ушундай оору менен ооруган адам мисалы 13 жыл болду. Жакшы болобу? Бул жин оорусу деп коет. Бул учурда мына ошол туалетке кирип деген сөз, албетте жиндердин ошол туалетте жашоосу, ошо жиндердин, шайтандардын жаман жерлерде, мусурканаларда болот. Бул адамга балким көп жыл болсо, албетте бул адамга уже көп убакыттан бери кирип кетиш ыктымалы бар. Бул ошонун кесепетинен бул жин сүйрөйт адам баласын. Бул бирден бир белгиси ошо жиндин бар экени. Ошондуктан бул нерсени тезинен дарылап, тезинен Алла Тааланын буйругу менен, Алланын аяттары менен тезинен дем салып чыгарсак болот. Бирок сиз менен биз мына ошо ажатканага кирерде дагы албетте дуасын айтып, албетте мына ушул сүннөт менен кирсек өтө жашообузга пайда болот. Бул учурда ошол өзү негизинен ошол баягы туура эмес, ошо жиндин тезинен билгенден кийин сөзсүз түрдө сиз менен биз бул нерсени ошо биздин медициналык борборго келип кайрылыңыздар, албетте иншалла жакшы болот. Псориазды да дем салып айыктырасыңарбы, жараларды да? Албетте Алла субханаху ва тааля Куранда бул биз Куранды момундарга шифа катарында түшүрдүк. Албетте бул Курандын кайсыл аятын окубаңыз, адамдын бардык оорусуна шифа. Керек болсо мына ушу биздин Сеннамет медициналык борборго келип, рак оорусу менен, баш оорусу менен, мына ушундай медициналык жактан болсо дагы, же алар таппаган оорулар болсо дагы биздин медициналык борбордон айыгып кетип атат. Бул Алла Тааланын буйругу менен, кудурети менен. Ошондуктан бир гана Аллах Таала шифа берүүчү. Албетте бизде дагы эң бир сонун керемет жакшы бир канды, ички органдарды тазалай турган мына ошол майздарыбыз бар, дарыларыбыз бар. Келип алып кетсеңиздер болот. Дем салып дагы руханий жан дүйнөңүздө дагы, ден соолугуңузда да тазалап кетсеңиз болот. Агам көп жылдан бери ичет, өлүм жөнүндө сүйлөй берет. Жашоодун үмүтү жок. Бирөөнү күнөөлөп, кек сактап, баарын айыптап, дайыма бирөө менен жанында жүргөндөй сүйлөшөт. Бирок бизге көрүнбөйт. Соо болсо деле сүйлөнөт. Дем салдырсак айыгабы? Албетте иншалла айыгат. Бир гана болгон маселе мына ошол адамды, ошол инсанды, арак ичкен инсанды бир гана ошол дем салуу менен биринчи текшерип, окуп көрүш керек.
албетте иншалла айгат. Мына ушул арак ичүү бул жерде себептер көп келип чыгат. Себеби дегенде жин кирип кетиш ыктымалы бар. Жин аркылуу арак ичиши мүмкүн. Балким сыйкырчы аракка дуалап коюшу мүмкүн, көз каранды кылып, же болбосо өзүнүн ошо шайтаны менен азгырылып, бир гана ошол жаман аракты ичимдикти ичиши мүмкүн. Бирок бир гана нерсени айтып кое турган нерсе, биз ар бир инсан өзүнүн жүрөгүнөн чечим чыгарып, Алладан жардам сурап, Аллахым мени ушул оорудан айыктыр, ушул атың өчкөр аракты жүрөгүмөн алып сал деген ушундай бир кейүү, бир Кудайга кайрылуу бир сезим менен Аллах Тааладан сурана турган болсок, Аллах Тааланын жардамы албетте болот. Кудай Таала аракты албетте биздин жүрөгүбүздөн алып салат. Эгерде тилдин учубуз менен жөн эле бир убада берип, бирок жүрөгүбүз менен ушундай аракты эңсеген болсок, анда Аллахтан жардам эч кандай болбойт. Себеби деген Аллах Таала ар бир жүрөктөрдү көрүүчү, билүүчү, угуучу. Бир аз нервтенип ойлонсом эле өлгүм келип, оюмдун баары ошол болуп калат. Дем салдырсам жаман ойлордон алыстаймынбы? Албетте иншалла алыстайсыз. Бул ошо жаман ойдун келиши, өлүмдүн келиши, бул жакшы эмес. Бул ошол сизге, ошо жиндердин, шайтандардын мына ошол сизге жасаган чабуулу, мындайча айтканда, сизди азгыруу максатында, сизди маңкурт кылып, сизди толугу менен адаштыруу максатында сизди ушундай бир жаман нерселер менен ушундай эме кылып атат. Бирок албетте муну дем салдыруу менен гана бир гана тазаласак болот. Алла Тааланын өкүмү менен Алла Таала шифа берүүчү. Иншалла биздин Сеннамед медициналык борборго келсеңиз, Кудайым буйрса жакшы болуп кетесиз.